Бүгүн кээде сөз билгени да, билбегени да, саясатчысы да, башкасы да, тилине күчү жеткен, жетпегени сүйлөгөн сөздө эле мектептерден мечиттер көбөйүп кетти дейт. Мектеп салам да. Сени ким тосуп жатат? Садик сал, сага ким тыюу салып жатат? Мечиттен коркпош керек. Каным мусулмандын каны десең, Раббым Аллах, пайгамбарым Мухаммад, диним ислам десең, булар арада жок, бирок башкаларга сөз ээсин таап жетет. Эгер менин Раббым Аллах, пайгамбарым Мухаммад, диним ислам, китебим Куран десең, мечитке, медресеге асылба. Сен ким болбогун? Туулганыңда оң кулагыңа азан айтылат, сол кулагыңа такбир айтылат. Азан менен такбирдан кийин намаз окулат. Сенин менин азаным такбири айтылган, намазыбыз окула элек. Эртең жаназаңда азан такбир болбойт. Азан менен такбирдин арасы канча кыска болсо, сенин өмүрүң ошончо кыска. Азаның такбириң айтылган, эртең жаназадан үмүтүң болсо, мусулмандарча жаназа менен көмүлөйүн десең, мечит медресеге асылба. Мечит медресе иманга чакырат, исламга чакырат, улууду урмат кылууга чакырат, кичүүнү иззат кылууга чакырат, мусулман мекенди сүйүүгө чакырат, адилеттүүлүккө чакырат, жемкорлуктан тыят, зынадан тыят, сүткордуктан тыят. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандарым, моундай мечиттердин ачылганы эң чоң нерсе. Тарбия 4 мекеме эри шаркак болмоюнча тарбияда ийгиликке жетпейбиз. Тарбиянын биринчиси үй бүлөдөн башталат. Ата эне тарбиянын булагы. Арабтарда макал бар, фақиду шей ла юътихи. Менин чөнтөгүмдө эч нерсе жок, мен аны бере албаймын. Өзүңдө жок нерсени бере албайсың. Өзүңдө иман болбосо, өзүңдө ислам болбосо, өзүңдөн Кудайдан коркуу болбосо, өзүңдө адилеттүүлүк болбосо, өзүңдө мекен сүйүүсү болбосо, бала чакаңа кайсы тарбияны бересиң? Тарбия биринчи үйдөн башталат. Андан кийин мечиттен башталат. Мечитке келген кезде бир имамдын артында мыйзамдуулукка, тартипке, жаратканга сыйынууга. Бул мечит бардык жакшылыкты тарбия кыла турган нерсе. Жума сайын топтолобуз. Мамлекетте болуп жаткан маселе, айылда болуп жаткан маселелер мечитте чечилет. Экинчи тарбиянын булагы мечит болот. Үчүнчү тарбиянын булагы, урматтуу мусулман бир тууган, мектептерде. Мектептерде жаңы кабыл алынган закондор менен, жакын китептер менен, компьютер менен тарбия болбойт. Мектептеги тарбия ошол мектепте иштеп жаткан ага эжекелердин ихласы, анын болгон иманында, келечек муунга болгон сүйүүсүндө. Урматтуу мусулман бир тууган, 4-чү тарбиянын булагы ал массалык маалымат каражатында. Үйдө канча тарбия бербейли, мечитте имам канча кыйкырбасын, мектепте агайлар канча окутпасын, массалык маалымат каражаттары оңолмоюнча биздин келечек муун оңолбойт. Атанын тарбиясын угуп, имамдын мавизасын угуп, мектепте агайдын тарбиясын алгандан кийин жаштарыбыз телевизордо эмнени көрүп жатат? 5 мүнөттө жамгырдан кийин күн чыкканда, суу парлагандай мээдеги бар нерсе чыгып кетет.